деп ойлойм. Ошондуктан мына максат койгондон эч качан чарчабаңыздар. Максатты кое беребиз. Максат жазыш ушунчалык, мисалы кээ бир адамдар максатын жаза албайт экен. Кантип жазам дейт. Анткени мына жашоодо эмне каалаганын билишпейт экен. Ошентип күндөрүн өткөрөт. Анан эртеси канча бир убакыттан кийин мен эч нерсеге жетпеп, мен ушу жашоодо же жашабапмын деп ушинтип өкүнүп калышат. Ошондуктан мына интернетке кирип жанагы ийгиликтүү адамдардын жашоосун окусаңыздар, бүт баары кичинекейинен ошол азыркы болуп жаткан ийгиликтерин күтүп, ушунчалык Кудайдан суранып анан кийин жетишкен. Жөн отуруп калсак эле бизге асмандан келип калбайт. Сиз канчалык жакшы нерселерди жазып, жакшы нерселерди айтып, жаныңызда жакшы адамдарды ушунчалык чакыра берсеңиз, ушактардан кача турган болсоңуз, ошончолук сиз ийгиликке жете турган жолдоруңуз ошончолук ачылып кете берет. Анан айланаңызда адамдар жанагы энергиясы төмөн, ичи тар, ушакчы адамдар менен канчалык боло берсеңиз, сиздин ийгиликке жете турган жолдоруңуз ушунчалык тарып кете берет да. Анткени ийгиликтин жолунда только мына бактылуу адамдар гана барат. Мисалы үчүн бир ийгиликтүү адамды көрдүңүзбү? Дайыма бир жаман нерселерди ойлоп, жашоого налып, бир жашоого наразы болгон ийгиликтүү адамды көрдүңүзбү? Жок, алар дайыма күлүп, жайнап, күндүн нурундай болуп, кышындасы, жайындасы болсо дагы дайыма бактылуу болуп жүрүшөт. Мына ошондуктан ийгиликке жете турган жолдун эң бир жөнөкөй жолу, эң биринчи айланаңыздагы чөйрөңүздөгү адамдарды баарын бир сортировка кылып чыгыңыз. Ал балким жакын адамдарыңыз бир жаман сөздөрдү айта тургандыр. Мына биздин жолубузга тоскоол боло турган бүт жаман адамдарды биз только мына сыноо катарында гана алышыбыз керек. Алар бизди мисалы бир биздин кемчиликтерибизди айта турган, жашоодо туура жолго багыштай турган адам катары гана айтышыбыз керек да. Мисалы кимдир бирөө бир тууганыңызбы жаман сөздөрдү айта турган болсо, ошол адамдын сөзүнө кирип алып, мен значит ушундай экенмин деп жашоодон үмүт үзгөн болбойт да. Ошондуктан канчалык сизде тоскоолдуктар болсо, ошончолук сиздин ийгиликке жете турган жолдоруңуз кенен болуп, анан ошол жеткен ийгилигиңиз сизге бир татыктуу, ушундай ширин мөмөсүн берет. Ошондуктан эмнегедир мына жерде менин кыздарым көрүнбөй жатат. Сыйкырдуу периштемдин жардамы менен чарчаганымды билбей конок тосуп жүрөм дейт. Азаматсыз. Бул марафондо айтылган жакшы көнүгүү болчу. Марафондо мен 28 күн бою ушундай күн сайын ар түрдүү көнүгүүлөрдү, жанагы энергетический техникаларды айтып, мүмкүн болушунча жардамдарды берип келатабыз. Азыр сиздерге мага көбүнчө берилген суроолор боюнча мына жаш кыздар көбүнчө көрөт экен видеону. Мага дагы жаш кыздар, турмушка чыга элек кыздар катталыптыр акыркы учурларда. Анан YouTube каналдарда дагы комментарийге жазган кыздар көбүнчө энергия деген эмне, энергиясы күчтүү адамдар кандай болот, энергиясы төмөн адамдар кандай болот деп суроо бериптир да. Эми ошо сиздерге энергия боюнча бир аз маалымат берип кетейин. Энергия деп мына азыркы учурда жаңы илим, квантовая физика деген илимдер чыгып атат, закон притяжения. Физиканы мына мектепте аябай жакшы окугандар болуш керек арабызда. Ошол физиканы окусаңыздар, магниттин кээ бир жагы мына плюс же минус болсо тартылуу закону же болбосо түртүлүү закону деп окуганбыз. Ошонун сыңарында эле адамдын ички дүйнөсү да өзүнчө бир аалам экен да. Ошол биз өзүбүздүн ичибизди өзүбүздү өзгөртөлү деген нерсе мына ошол. Адам өзүнүн ички ааламына, өзүнүн мына ички жүрөгүнө баш багып, өзү менен таанышса, мисалы биз айланабыздагы мына ошол планеталарды, космос пространстволорду бүт баарын билебиз. 9 планета бар. Күн системасында канча планеталар айланып жатат. Эң чоң планета эмне деп аталат? Юпитер. Эң кичинекей планета эмне деп аталат? Марс. Жер планетасында канча материя бар. Ошолордун баардыгын биз билебиз. Даже кала берсе мына дүйнөдө эң бай адамды да билебиз. Кошунабыз күнүнө канча акча таап атканын билебиз. Досторубуздун эмне жеп, эмне кийип атканын баарын билебиз. Но биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздө эмне каалап жатканыбызды билбейт экенбиз. Биз ичибизде негизи биз кандай адам экенибизди даже билбейт экенбиз. Ошондуктан биз башка бирөөлөрдүн мамилесине зависимый болуп, мындайча айтканда эмоционально зависимый болуп калганбыз. Мисалы, сиздин курбуңуз же болбосо жолдошуңуз бир сөз айтып койгон болсо, бир жаман сөз айтса, ошого тарынып капа болуп каласыз дагы. Андан кийин бир жакшы сөз айтып эркелетип койгон болсо,
кайра маанаңыз ачылып кетет. Мына ошолордун баардыгы эмоционально зависимый дейт. Бул жерде мына Русия дейт, койчай дейт. Мына ошолордун баардыгын сиз өзүңүздү таанышып, ички дүйнөңүздөгү жүрөгүңүз кандай, өзүңүздүн ички кызыкчылыктарыңыз кандай, сиздин мүнөзүңүз кайсыл психологиялык типке кирет, ошолордун баарын изучать этип билип алганыңыздан кийин сизди эч ким капа кыла албайт экен дагы, сизди эч ким мындай неуважительный мамилелерди кылбайт экен да. Баардыгы сиздин көңүлүңүздү, сизге эмне жагат, сизге эмне жакпайт, мына ошолордун баарын билип анан кийин мамиле кылып баштайт экен. Ошол энергиясы күчтүү адамдар эми кандай болот? Мен буларды баардыгын ар кандай китептерден, окуган семинарларымдан, үйрөнгөн сабактарымдан баарын чогултуп отуруп, мына ошол энергиясы күчтүү адамдардын кандай болушун бир топ мындай этаптарга бөлүп даярдап койдум. Мына ошолорду азыр мүмкүн болушунча айтып бергенге аракет кылам. Балким ошол өзүңүздүн кемчиликтериңизди, өзүңүздүн кылган катачылыктарыңыздын баардыгын ойлоп, ошол өзүңүздүн үстүңүздөн иштегенге жардам берет деген ойдомун. Энергетикасы, энергетический жактан күчтүү аялдар, негизи эле баардык адамдар кандай болот дегенде, булар биринчиден кыйкырбайт экен. Үйүндө болобу, көчөдө жүрөбү, башка жерде болобу, кандай учур болбосун кыйкырбайт экен. Анткени адам кыйкырганда өзүнүн энергиясын жоготуп салат экен. Мындайча айтканда, чарчап калат. Бүт кадимкидей психологический жактан өзүн жоготуп салат экен дагы, өзүн контролдон чыгарып салат. Үйүндө болобу, кайсы жерде болбосун, даже душман ушундай жаман сөздөрдү айтса дагы ал кыйкырбайт экен, спокойно өзүн кармаганды билет экен. Энергетикасы күчтүү адамдар, даже аялдарды дагы, алардын ачуусуна тийиш аябай кыйын экен. Сизди кимдир бирөө башкача мындай, мисалы, сен акылыңан айнып калгансың, сен акмаксың, бул адам болбойт, бул деген ушундай, бул деген тигиндей деген сөздөрдү айтса дагы ал адам эч кандай бир реакция кылбайт экен. Даже мындай эмоцияга да алдырбайт экен да. Кандай гана ситуация болбосун, психологический жактанбы же башка жактанбы, жанагындай стресс болуп калат го, резкий мындай шоковое состояние болуп, кээ бир адамдар өздөрүн кармай албай калышат. Күйөөсү менен урушканда, аялы менен урушканда өзүн кармай, же көчөдө бир маршруткада бири менен урушуп калганда өзүн кармай албай калып, оозуна келген баардык нерселерди айтып салат. Мына ушундай учурларда стрессте адамдар өздөрүн кармап турат экен. Мисалы, мына интернетте кандай гана жаман сөздөрдү айтып атышат, мына ошолордун баардыгын кээ бир бирөөсү мындай жаман сөздөрдү айтып урушуп, кыйынмын деп ойлошу мүмкүн. Жок, тескерисинче унчукпай ошолорду угуп, но ответ кайтарбаган, ошол адамга теңелбеген адам өзү мындай энергетический жактан аябай күчтүү болот. Аларды жеңиш ушунчалык кыйын. Кандай гана учур болбосун үнүн көтөрүп сүйлөбөйт, спокойно сүйлөйт экен. Андан кийин булар мисалы өзүнө жашоосунда кандайдыр бир жардам керек болгон болсо, мисалы жолдошунун жардамы керек болобу, үйдө бир нерсени оңдош керек болуп калабы, же болбосо кошунасынын же курбусунун кимдин гана жардамы керек болсо, айткандан мындай коркпойт экен да, мага жардам керек болуп атат деп өзүнүн ойлорун, өзүнүн кызыкчылыктарын четко, ясно түшүндүргөнгө мындай эме кылат экен, толук түшүндүрө алат экен ошол адамга. Андан кийин бирөөлөргө жардам бергенден да коркпойт экен. Колунан келсе дагы, келбесе дагы отказ кылбайт экен. Жардам бергенге аракет кылат экен, но сөз бербейт. Мен жардам берем колуман келишинче деп. Андан кийин булар даже мына душмандарына дагы күлүп саламдашат. Конечно, билет ошол адам аны жактырбашын, ал адам ушунчалык жек көрүп жатканын билет, бирок ошол адамга күлүп күн сайын салам бере берет экен. Анткени ал адамга теңелгиси келбейт да. Андан кийин энергетикасы күчтүү адамдар, булар кечирим сураганды билишет. Өзүнүн кетирген катачылыктарын моюнга алышат жана кечирим сураганды билет. Кайсы жерде кантип кечирим сурашты билет. Баарынан эле кечирим сурар бербейт, но өзүнүн кетирген катачылыктарын анализдеп көрөт дагы, туура эмес кылган иштерин мойнуна алып, барып кечирим сурай алат. Анткени мына азыркы учурда бизде бири-бирибизден кечирим сурай албайбыз, даже мына гордый болуп тура беребиз, бири-бирибизден өмүр кечирим сурабайбыз. Мен күнөө иш кылган жокмун, менден кеткен жок деген принцип менен жашайбыз. Мына энергетикасы күчтүү адамдар кечирим сураганды билет экен. Анткени кимдир бирөөнү капа кылып коюп, ошол адамдын кийинки качандыр да бир убакытта ошол адамдын азабын тартып калыштан коркот экен да. Анткени жизнь бумеранг дейт. Айланып келип ошол адамга тийип кетиши мүмкүн. Мына ошол нерсени билет экен дагы, кайра ошол нерсе өзүмө
мына башыма келип түшпөсүн деп билет экен дагы, барып вовремя кечирим сурап өзүнүн мойнундагы кармасын жок кылып салат экен да. Анткени карма, мына өзүңүздөр билесиздер, бумеранг кайра кайтып келип берет Андан кийин мындай кандай гана кыйынчылыктар болбосун өзүн психологический жактан кармай алат. Бирөөлөрдүн жаман сөзүнө алданып, же болбосо ушак сөздөргө алдырбайт. Элдер ошол адамды жамандап аткан болсо, мен ошондой экенмин, же болбосо эмне үчүн мени ушундай дейт деген сөздөр менен өзүн ошол нерсеге алдырып койбойт. Любой ситуацияда өзүн психологически кармай алат. Алардыкы туура болуп атса дагы өзүнүкүн туура деп мындай уруштарга, жанагындай уруш талаштар болот го, тартышуулардан өзүн алып качат. Мүмкүн болушунча билет өзүнүкүн туура дейт, но бесполезно алар менен тартышкандан. Ошону билет. Бул нерсени уруш талаштан өзүнүн энергиясын короткондон көрө унчукпай кутулуп кеткен жакшы деп ойлошот. Анан жашоосунда азыркы учурда кандай ситуация болбосун, эмне кыйынчылык болуп атабы, бактылуу күндөр болуп атабы же бактысыз күндөр болуп атабы, негатив жашоо болуп атабы, кандай гана болбосун ошол нерсеге толук анализ жүргүзүп көрөт дагы, ошол нерсенин бүт бардык ситуациядан, бүт бардык окуялардын только жакшы жагын алат дагы, жаман жагын көрбөгөнгө аракет кылат. Жакшы жагын алып, эгерде ушул нерсе, ушул окуя болбогондо мен ушундай болуп оңолмок эмесмин, өзгөрмөк эмесмин. Значит, бул окуя бул Кудайдан мага бир кандайдыр бир сабак деп түшүнөт экен да. Андан кийин айланадагы адамдардан, өзүнүн жакындарынан, бир туугандарынан, ата энесинен, кайын журтунан эч нерсе күтпөйт экен. Даже бирөөгө мисалы элементарный өзүнүн жолдошуна, же болбосо өздөрүнүн курбусунабы, абысынынабы, башка эле бир туугандарына бир жакшылык кылган болсо, кайра кайтарымын күтпөйт экен да. Анткени анын ичинен ошол жакшы энергия бөлүнүп чыгат да, ошо каяка чатышын билбей, ошол өзүнүн жакшылыгын просто бөлүшүп койду, кайра аны күтпөйт. Мен сага жакшылык кылдым эле, сен дагы аны кайтарган жоксуң деп эч качан айтпайт экен. Анткени анын ичинде батпай атат бул жакшылыктарычы, жакшы энергиясы батпай атат. Ошону гана бөлүшөт экен, анан кайра аны башка жактан толтурушту билет. Ошондуктан кандай гана учур болбосун, адамдар өзүңүздүн айланаңызда, жакындарыңыз менен сүйлөшүп жатканыңызда, же болбосо күйөөңүзгө бир уруштан кийин өзүңүз биринчи аракет кылдыңыз, биринчи сүйлөп, ошол таарынычты жок кылганга. Ошол учурда бир дагы кийинкисинде эскертип кеткенсиз да, мен сага ар бир урушта мен биринчи кадам таштайм, биринчи мен мамиле жасайм, сен эч качан кечирим сурабайсың деген нерсе эч качан болбойт экен. Же жакшылык кылса дагы милдет кылбайт экен да. Мына ошол энергиясы күчтүү адамдардын дагы бир сапаты мына ушул экен. Айланасындагы адамдардан эч качан бир мага же ата энем мага бир жакшы нерсе кылып берген эмес, ата энем мага мүмкүнчүлүктөр түзүп берген эмес деген нерсе кылбайт экен. Бардык нерсени өзү кылат экен. Энергиясы күчтүү адамдар өзүнүн мээнети менен. Анан дагы бир сапаты булардын бирөөлөргө өзүн капа кылдырбайт. Бирөөлөр аны, потому что ал ушунчалык күчтүү, сыйга татыктуу адам экенин билишет экен да, адамдар ошого сыйлуу, анан мындай уважение менен мамиле кылат экен. Ошондуктан энергиясы күчтүү адамдар бирөөлөрдүн мындай урматсыз, жанагындай жаман мамиле кылуусуна эч качан жол бербейт экен. Эгерде ошондой мамиле кылып баштаганда, сразу ошол жерде на место ордуна койгонду билет экен. Анан бирөөгө жардам берүүгө даяр. Дагы бир мүнөзү, бирөөлөргө любой моментте, кандай гана учур болбосун жардам берүүгө даяр. Анан дагы бирөөлөрдөн жардам сурагандан эч качан уялбайт жана тартынбайт. Анткени мына ушул жол менен гана ал ошол өзүнүн максатына жетерин билет экен. Андан кийин булар независимый. Өз алдынча, өзүнүн жашоосун каалагандай башкара алат. Эмоционально бирөөлөргө байланып калбайт. Же болбосо мисалы элементарный көчөдө кетип атсак, кимдир бирөө жаман карап койсо же сүзүшүп кеткен болсо, кокустан сүзүшүп кеткен болсо, ал адам көзүңө карабайсыңбы деп бир жаман сөз айтып кетип калат го. Ошо болду, ошо кечке сен ал адам мени не за что урушту деп кечке кээ-биркилер ушинтип страдать эте берген адамдар бар. Мына ошондой эмес. Эмоциональный өзүнүн маанайы менен ушул бирөөлөргө байланып калбайт да. Анткени билет, мындай адамдар кимдир бирөөлөргө мен өзүмдүн ден соолугумду, өзүмдүн нервимди кетирип отурамбы деп ойлойт дагы, башка маанилүү иштер менен алектенип баштайт экен. Анткени кимдир бирөөгө капа болуп, кимдир бирөөгө мындай байланып, мага ушул жаман сүйлөп койду деген сайын, мына биздин ден соолугубуз, мисалы денебиздеги ар бир кожабызда клеткалар бар да, ошол капа болгон сайын, бирөөлөрдүн сөзүнө мынтип өзүбүздүн настроениябыз түшүргөн сайын канча миллион бир клеткалар акырындан өлө берет экен да.
анан нерв клеткалары өлө берет экен. А нерв клеткалары өлгөн сайын адамдын ой жүгүртүүсү, жашоого болгон кызыкчылыктары, анан бир нерсеге туруштук бере албай калат экен дагы, анан алсырап кете берет экен. Ошол нерв клеткаларды сактагыла деген нерсе бардыгы. Анан оорулардын бардыгы нерв оорулардан келип чыгат дейт го, нервтенгенде же болбосо бир нерсеге катуу ачууланганда дейт. Мына ошолордун бардыгы ошол нерв клеткалары өлүп калганда бир чыдай албайт да, чыдамсыз болуп калат. Андан кийин мындай энергиясы күчтүү адамдардын сезүү органдары жакшы иштейт. Инстинкт деп коет го. Бир иш жасаса дагы ойлонуп жүрөгүн угалат. Ичинде мисалы өзүнүн ички дүйнөсүн угалат. Ага эмне керек эмес, бүт бардыгын четко, ясно билет дагы. Ошого жараша бир иш баштай турган болсо, кайсы ошол жолду тандай турган болсо, ошол нерсе болот, же болбосо болбойт. Анткени булардын айланасындагы адамдар менен заниматься эткенден көрө ошо ичинде өзүнүн интуициясы менен, инстинкт менен аракет мындай иштеп жүрүп, анан бардык нерсени заранее сезе турган болуп калганда. Мисалы үчүн кээ биркилердин жыт сезүү органы аябай жакшы иштейт. Алыстан эле бир нерсени, жаман нерсени, жакшы нерсени сразу сезе алат. А кээ биркилердики жакшы эмес. Мына ушундай эле инстинкт дагы адамдын алдыда келе турган нерсени мындай сезе турган кээ бир адамдар бар да, болот же болбосо болбойт. Мына ошолорду билет. Эгерде бир бизнес баштай турган болсоңуз, кимдир бирөө жол тосушу мүмкүн, бут тосушу мүмкүн. Бул нерсе болбойт. Азыркы учурда бардыгы эле ушул бизнес менен ушул бизнес менен иш кылып атпайбы, эгер банкрот болуп калышы мүмкүн бул нерсени кылсаң деп. Но адам өзүнө ишене турган болсо, ошол ишке аша турганына ишене турган болсо, дүйнө жүзү ошол иш менен алектенсе дагы, ошол адамдардан дагы бир астыга чыгып кеткендин жолун табат экен да. Бул нерсенин бардыгы инстинкт деп коет. Анткени инстинкт сезет. Ушул менин ишим, бул ошол ишимен мен профессиональный болуп чыгышым керек деп башка бирөөлөрдүн сөзүнө убакыт бөлбөстөн өзүнүн бизнесин өнүктүрүүгө аракет кылат. Бул эми мына примерно ушундай мисал кылып айтып бердим. Андан кийин колунда азыркы учурда эмне мүмкүнчүлүктөр бар? Ошол бир иш баштай турганга же бир бактылуу жашаш үчүн колунда эмне мүмкүнчүлүк болсо, ошол нерсенин баарын биле алат экен. Мисалы мына азыркы учурда семейный проблемалар аябай көп. Кээ бир аялдар менен тил табыша албай аткан болсо, кээ бири күйөөсү менен. Эми бардык семьяда болот, но учурда мына аялы менен урушуп аткан болсо же күйөөсү менен урушуп аткан болсо, ошол энергиясы күчтүү адам айтат экен да, аялы жок канча үйлөнө албай жүргөн адамдар канча, аялсыз өтүп кеткен эркектер канча, же болбосо турмушка чыкпай жолдошу каза болуп калган аялдар канча. Ага караганда азыр көптүр болсо да, биз уруш болсо да биргеликте түтүн булатып келатабыз деп мындай примерно мисал катары айта турган болсо, мына ушинтип мүмкүнчүлүгүн жакшы тарапка колдонгонго аракет кылып баштайт экен. Ар кандай ситуацияда, ар кандай окуялардын мындан оң жагынан мүмкүнчүлүк ала алат экен өзүнөчү. Андан кийин бирөөгө эч качан мындай таарынбайт. Обида сактабайт экен. Бирөөлөргө таарынып, сен менин жашоомду ушинтип койдуң, сен билесиң бул убагында мени капа кылып койгонсуң деген сыяктуу обидаларды эч качан сактабайт экен. Анткени таарыныч бир нерсени эч качан решать эткен эмес. Бирөөгө таарына турган болсоңуз, наоборот, сиздин энергияңызды алып кете берет да. Анткени ошол жаман окуяларды эстей бердиңиз да, сизди бирөөлөр капа кылган эстей бердиңиз, эстеген сайын сиздин алсырап, чарчап калганыңызды байкайсыз. Мына ошолордун бардыгы энергияны алып кетет. Андан кийин булар мына бир иш жасаганда эртең кылам, же болбосо кийинирээк кылам, кечирээк кылам, анда азыр кылбайм же кийинкиге сактап кете берет. Мына эртең жасайм, эртең аткарып баштайм, баарын эртеңден баштап кылып баштайм депчи. Мына ошолорду кылбайт экен. Сразу убагында ойуна келди, ошол ишти сразу бүтүргөнгө аракет кылышат экен да. Анан булар элдин сөзүнө эч качан ишенишпейт. Элдер эмне десе дагы өзүнүн принциби бар, өзүнүн ошол сөздөрү бар, ошол сөздөрүнө аркылуу ишенип каалаган нерсесин, бүтүн бардык максаттарын өзүнүн принциптери менен гана жетип кетет экен. Элдер эмне десе дагы айтыр дейт экен да. Мисалы жаман адам дейби, же болбосо бул такыр эле ушундай болбой калган адам деп эмне деп жамандаса дагы өзүнүн кызыкчылыктары менен, өзүнүн принциптери менен гана только алдыга кете берет экен. Анан финансы боюнча жоопкерчиликтүү. Финансы боюнча эч кимге мындай зависимый эмес. Өзүнүн акча булактарын, акча каяктан келишин четко, ясно чечип койгон. Потому что ушул жактан точно акча келиш керек мага. Ушул жактан мен ушул иштерди жасаган болсом, ушунун аркасынан ушунча сом келет деп билет экен да. Потому что бул жерде уже инстинкт, адамдын инстинкти кетип атат. Сезет экен бардык нерсеничи. Андан кийин ден соолугун абайлайт экен. Спорт менен заниматься этет, аны бардыгыбыз билебиз. Спорт менен заниматься эткен ар бир адамдын ден соолугу мыкты болот. А ден соолугу күчтүү адамдардын духу күчтүү болот. Духу күчтүү адамдардын бир нерсеге, ойлору бир нерсеге чогулуп, өздөрүн концентрация кылып,
бир ишти же болбосо бир нерсени ойлогон болсо ошол нерсеге фокус ала алат. Андан кийин өздөрүнүн зона комфортунан чыгыш үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонот. Мисалы баткак деп коет го бизде зона комфорта кыргызча. Ошол үйдө жалгыз же болбосо жалгыздыктан страдать этип өзүнүн жашоосунан наразы болуп отура бергенден көрө корксо дагы ошо страхын жеңип бир жаңы мүмкүнчүлүктөрдү колдонгондон эч качан коркпойт экен. Мисалы бирөө буттособу же болбосо ата энеси уруксат бербейби, башка уруксат бербейби, кимиси эмне дейт, сен жашооңду башкарып ушундай буттосуп атса дагы өзүнүн ошол зона комфортунан чыгыш үчүн бардык нерсени кылат экен. Мисалы сизге азыркы учурда бир бизнес баштайын деп аткан болсоңуз, жолдошуңуз уруксат бербей атат, болбойт, сен банкрот болосуң деп атат. Но сиздин нар жагыңызда күйүп алып жанып атат. Мен ушул нерсени башташым керек, потому что аягы жакшы болушун билип турасыз. Ошону билип турган болсоңуз, сизге жолдошуңуздун айткан сөзү деле бир мааниге ээ болбой калат да. Ой, эфир неме болуп калды. Ошондуктан мындай адамдар ошол зона комфортунан чыкканды билет экен. Андан кийин жашоосунда кандай гана бактысыз моменттер болот да, мисалы качандыр бир убакта аны аябай жемелеген же болбосо мындай психологический мурда травма алган, кичинекей детствосунда, балалык кезинде кимдир бирөө анын мына мектепте окуп жүргөндө дагы аны семиз, жарык же кара деп ар кандай аттарды коюп коет го бизде кыргыздарда. Ошондой нерсе установка болуп адамда калып кетет да, блок болупчу. Мына ошондой болуп ошол нерседен сразу отказ бербесе, барып олтуруп ошол адам ошол нерсеге баш ийип кетет да, значит мен вообще несчастный адаммын деп өзүнө блок кое алат да. Мына ошондой өзүнүн бактысыздыгына эч кимди күнөөлөбөйт экен да. Өзүнүн бактысыздыгын наоборот бирөө жаман нерсени айткан болсо, анын күнөөсүн айткан болсо, наоборот өзүнүн үстүнөн иштегенге аракет кылат экен. Анан убактысын бекер өткөрбөйт. Дагы бир жакшы бир эң жакшы мүнөз бул үй бүлөдө жанагындай кризисный моменттер болот го. Мисалы мамилелердин кризиси болот. Мына мамлекетибизде кризис башталган сыяктуу эле үй бүлөдө дагы бир кризисный убакыт момент болот да. Мисалы бири-бирин жактырбай калат, бири-бирин жек көрүп баштайт, же болбосо кимдир экөө бири-бирине болгон сөздөрү бири-бирине дал келбей калышы мүмкүн, урушуп кечке чейин. Мына ошондой убакытта энергиясы күчтүү адамдар кандай болот? Любой моментте спокойно өзүн кармайт экен, потому что бул убакыт дагы өтөт. Же болбосо сиз азыркы учурда өзүңүз жалгызсыз дагы, сизди баары элдер баары жемелеп атат, ушак сөздөрдү сүйлөп атат, сизди бир жакшы адам катары эч ким санабайт атат. Ошол учурда энергиясы күчтүү адамдар өзүн любой момент спокойно кармайт экен дагы, потому что билет бул ситуациядан бир күн болбосо бир күн чыгып кетем деп ойлойт экен дагы. Кандай гана болбосун, ошол адамдардын сөзүнө эч качан кулак салбайт экен да. Мына ошол учурда кризисный моменттер башталган учурда өзүн кармаганды билет экен. Аз бул жерде суроолор бар экен. Сетевой маркетингде иштеп көргөнсүңөрбү дейт. Жок, мен сетевой маркетингде такыр иштеген эмесмин. Качандыр бир убакта тааныштар аркылуу жазылып, бирок иштеген эмесмин. Өзүмө керектүү нерселерди алып турам. Но бир тармактуу болуп, бир фирманы кармап ушундай иштеген эмесмин. Анткени мен иштей албайт экенмин да, бул мындай ачык айткандачы. Сетевойдо иштеш үчүн да кандайдыр бир талант керекпи? Именно мен суроомо менин суроомго бизнес ачкым келип жатат, бирок акчам жок. Анан коркутам дейт. Эми булардын бардыгы коркуу, мына страхтардын бардыгы болобу же болбой деген нерселердин бардыгы сиздеги установкалар да, блоктор. Ошол блоктордон чыгыш үчүн өзүңүздүн үстүңүздөн иштешиңиз керек. Ошол блоктор каяктан келген? Сиздин бала чагыңыздан келет атабы, же болбосо эми гана жаралды, же кимдир бирөөнүн жашоосунда жанагындай бизнес банкротторду көрүп алып, кыйынчылыктарын көрүп алып, ошолордон алып сизге катуу бир удар бердиби? Мына ошолордун баарын исчет этип туруп, анан кийин өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп башташыңыз керек. Адамда качан страх чогулгондо, мисалы спортсмендер деле бир мушташка чыгат, рингке чыгаардын астында деле аларда деле страх болот. Алар жылдап тренировка кылат, өзүнө уверенный болот дагы, но какой-то бир частын, бир сааттын ичинде алардын тагдыры чечилет да, же жеңилет, же жеңип чыгат деген сыяктуу эле. Ошол же жеңилет, жеңилбейт деген эки эле гана вариант бар. Ошол вариантты алыш үчүн алар аябай күрөшүшөт го, болушунча. Ошондуктан мына банкротто деле ошондой. Же ошол бизнесиңиздин эң аяк жыйынтыгын көрөсүз, же болбосо жарым жолдо таштап саласызбы, же элдердин сөзүнө өзүңүздүн блокторуңузга баш ийип, колуман келбейт экен деп таштап саласызбы? Мына ошолордун бардыгы сиздин эркиңиз, сила воля деп коет.
Сени элдер сыйлаш үчүн эмне кылышың керек дейт. Сиз дагы аларды сыйлашыңыз керек. Сизди элдер сыйлашын кааласаңыз, сиз дагы сый көрсөтүңүз. Анткени бул алыш бериш дүйнө деген. Сиз биринчи беришиңиз керек, андан кийин ошондой жооп аласыз. Мен аял боюнча блог алып барам. Жакшы жыла албай жатам. Кантип алдыга жылдырам? Кеңеш берип коюңузчу дейт. Аял боюнча блог деген кандай? Мисалы, интернетте ушундай аялдарга керектүү маалыматтарды алып барасыз, Андай учурда сиз эмне кылышыңыз керек? Сиз ошол өзүңүз кызыгып аткан болсоңуз, адамдарга ошондой өзүңүз билген билимиңизди бөлүшкүңүз келип аткан болсо, айтышыңыз керек. Сиз бир аялга айттыңызбы, ал дагы кимдир бирөөгө барып ушундай жерде ушундай пайдалуу маалыматтарды бөлүшүп жатат, барып угуптур деп ал эки аялга айтат. Мына ушинтип жанагы орустар айтканда сарафанный радио дейт. Эми болобу болбойбу деген нерсе мына жерде болбой жатат, кантип алдыга жылдырам деп жатпайсызбы? Эгерде сиз өзүңүз ушунчалык кызыгып жаткан болсоңуз, сизди угуп жатабы, укпай жатабы, сизге ал кызыктуу эмес. Главное, что сизге эки адам угуп жатса дагы ошол сизге мындай рахат тартуулайт да. Ошондуктан только алдыга кете бериңиз. Бүгүн үйрөнгөн билимиңизди сиз бөлүштүңүзбү? Андан кийин башка нерсени сиз тартуулашыңыз керек. Анткени сиз билген нерсени башкалар билсе, ошончолук ыраазы болот да. Мисалы, мен ушул кезге чейин мына көбүнчө энерго практикаларды көбүнчө колдоном да. Анан ушул кезге чейин мен неосознанно өзүм да байкаган эмесмин. Ушул билимдерди алганга чейин өзүм жашоомдо билбей туруп көп нерселерди жасап жүргөн экенмин да. Мисалы, акчаны каяктан табыш керек, неожиданно эле акчалар келип калган учурлар болгон. Ошол учурда мен азыркы билимдеримди, эми алып жаткан билимдеримди мурда колдонгон экенмин. Эми уверенный билим алып, семинарларга катышып, анан кийин ошолорду колдонуп жатам. Азыр ошолорду мына бир адам болсо дагы, мисалы, мага кайрылган, WhatsApp'та жазган, же болбосо Instagram'да жазган адамдарга, ошолорго убактымды арнап сүйлөшүп, алардын жашоосу менен таанышып, алар кайсыл жерде жашайт, жашоо шарты кандай, мурда жашоосу кандай болгон 100% таанышып олтуруп, анан кийин убактыңызды бөлүшүңүз керек да ар бир адамдын жашоосуначы. Мисалы, мен ушундай учурларым болгон, аябай психологический жардамга муктаж болгон учурларда көптөгөн психологдорго барып кайрылгам, интернетте жазгам, мени менен сүйлөшкөнгө убактыңыз барбы деп. Алар сразу 1 саатына ушунча сом деген баа койгон да. Ну ладно, мен алардын убактысын сыйлайм. Ошентип акча берген учурда деле мен өзүмө бир өзүм канааттанып, рахат алып, бир ответ алган эмесмин да. Мына ошондон кийин акча эч нерсе чечпешин байкап калгам. Сен өзүң кылып аткан жумушуңан рахат аласыңбы? Сага не важно, адамдар угуп жатабы, сен укпай жатабы? Сага бул мындай мааниге ээ болбой калат экен да. Мисалы, мен где-то бир 1000 адам жазылган учурда деле эфирге чыгып алып, бир адам укса деле айта берчүмүн, сүйлөй берчүмүн, жөн гана саламдашып, сүйлөшүп, ушинтип олтура берчүмүн. Анан ошентип олтуруп баары эмеге кетет. Бизде болсо баары эле сразу заматта болуп калса деп ойлойбуз, бир ишти баштап келатып болбой калган болсо, сразу тыштап салабыз. Бул нерсе жанагы мультиктерде деле бир короткий роликтер болуп калат го, полезный, пайдалуу. Ошол роликтерден деле көрсөңүздөр болот. Мисалы, жердин астынан мультфильмди көрдүм. Жердин астында эки адам, бири бул жактан, бири бул жактан мына байлык казып атат да. Экөө тең ушинтип байлыкты казып келатканда, бир адамдын жолунда, казылып жаткан жолунда аябай көп байлык турат дагы, экинчи адамдын астында бир эле мындай алмаз турат да, бриллиант. Анан ошол адам бир эле алмазы бар адам биринчи табып алат дагы. Мына мен таптым деп көрсөткөндө келип туруп, жанагы алдында көптөгөн байлыгы бар адам көрө албастык кылып жанагы байлыгын алып кетип калат. Ошол сиз астыда келаткан өзүңүздүн ийгиликтериңизди элестетип, дальше кыймылдай беришиңиз керек. Анткени сизге дагы мына ушундай пайдалуу маалыматтар керек болуп, изденип жүрүп алган билимиңизди кимдир бирөө издеп жүрөт. Кимдир бирөө келип туруп сиздин эмеңизди бир күн болбосо бир күн табышына ишенишиңиз керек да. Ошондуктан только алдыга жылы бериңиздер. Кайсыл күндөрү прямойго чыгасың дейт. Меники ар кандай болуп калат, көбүнчөсү кечиндеси ушундай убакта чыгат экен. Айтолкундун сабактары сонун. Мен окуп аябай жакшы кеңештерди, жакшы методдорду алдым. Рахмат дейт. Чоң рахмат сизге дагы. Буюрса дагы алдыда андан башка дагы сабактарды бөлүшөм жаңы жылдан кийин. Андан башка дагы энергетикалык практикалар бар, медитациялар бар. Андан сырткары аялдардын
бир башкача бир ушундай назик бир башкача кандай десем природасы болот экен да. Анан ошол природасы менен өзүнүн табияты менен көпчүлүгү тааныша албай келатат да. Мен киммин, мен эмне үчүн ушинтип кыйналып жатам деген суроолор менен, эмнеге мен өзүмдү таба албай жатам деген ушундай суроолор менен. Анан көпчүлүк учурда, азыркы учурда мына кыздар лишь бы өзүн алдаш үчүн ар кандай кооздуктарды, мисалы боенуп, жанагындай пластический операциялар менен өздөрүнүн сулуулуктарын өзгөртүп келатышат. Но аялдар бар го, мына турмушка чыгып эле кыздар дагычы өзүнүн истинный красотасы мына ичинде экен. Ошол нерсени кантип ачыш керек? Качан өзү менен чындап таанышканда. Мисалы биз бир адам менен таанышабыз, ал адамдын чындап кандай экенин сразу бир моментте билбейбиз. Отурабыз, сүйлөшөбүз, канча бир убакыттан кийин 3 күн сүйлөшөсүз, 5 күн сүйлөшүп, өзүңүздүн жолдошуңуз менен деле башында аябай жакшы бир мамилелерде болуп жүрүп эле канча бир убакыттан кийин, бир жылдан кийин кандайдыр бир өнөрлөр чыгып баштайт да. Ошол адамдын чыныгы адам кандай экенин ошо кийин канча бир убакыттан кийин байкап баштайсыз. Ошонун сыңарында эле адам көбүнчөсү аял өзү менен өзү таанышыш үчүн дагы убакыт керек экен да, өзүнө убакыт арнаш керек экен. Кантип убакыт арнайт? Көбүнчөсү мына жалгыз калыш керек. Азыркы учурда биз кыз келиндер көпчүлүгү мына турмуштан ажырашкандан кийин жалгыз калгандан коркуп, жалгыздыктан тажап, өзүнө бир жасалма бир адамды ушу жалгыздыктан коркутуп, өзүнүн адамы эмес эле бирөөлөр менен таанышып, лишь мен турмушка чыгышым керек же жалгыз калбаш үчүн ушул адам менен сүйлөшүп жүрүшүм керек деп өзүн башка бирөөлөргө байлап келатат. Мына ошол адамдар жалгыздыкта өзүнүн жашоосуна мындай рахат ала албаган адам бирөө менен биргеликте жүрүп деле, курбулары менен жүрүп, турмушка чыгып деле бир рахат ала албайт экен, бактылуу жашай албайт экен. Ошондуктан адам эң биринчи кезекте жалгыз калган учурда өзү менен таанышып, өзүнүн үстүнөн иштеп, өзүнүн кандай адам экенин, эмне жагат бул жашоодо, эмнени жактырбайт, ошону сиз так точно билсеңиз, өзүңүзгө керектүү бир адамды, өзүңүздүн чыныгы адамыңызды табат экенсиз да. Мисалы бир психологдун китебинен, жок, мен семинардан окупмун. Семинарда айтышат, кайра суроо бергенге болбоду да. Мисалы эгиз жандар деген бар экен да, мисалы жанагындай близнецовые души деп коет экен. Ошолор кандай болот? Буларда мисалы эми ошол адамдардын айтуусу боюнча мындай адамдар жолукканда даже алар көздөрү менен гана сүйлөшүп калышат экен да. Мисалы кээ бир эркектер бар го, аялын ушунчалык сыйлайт, ага эмне керек экенин аялын айттырбай эле алып келип беришет да. Аларга мына башка бирөөлөрдүн жашоосуна карап суктанып, же болбосо бирөөлөргө неме болуп салыштырып жашабайт, бири-биринин дайыма сөздөрүн поддерживать этип турушат. Мына ошолар эгиз жандар деп айтылат экен да. Алардын жаны менен жаны, денеси гана эмес, алардын чыныгы, душасы да бирге кошулат экен да. Анткени мына ошолор гана Кудайдан кошулган жандар деп айтылат экен. Эгерде мына сиз турмушка чыкканга чейин чындап өзүңүздү мен турмушка чыга аламбы, мени ким карайт, же менин жолуга турган аялым барбы келечекте, менин келечекте жолдошум кандай болду экен деп жакшы турмушка чыга аламбы, жакшы эркекке жолуга аламбы деген сөздөр боло берет го. Мына ошолор булар мына переживать этишип, мына ошолордун баардыгын биз Кудайга коюп бербейт экенбиз да. Анткени биз күн сайын переживать эткен сайын бир нерсеге, ошол нерсе бизге сопротивлять ете берет экен дагы, тескери результат бериши мүмкүн экен да. Мисалы сиз кыжалат болуп, жакшы адам, азыркы учурда жакшы эркектер жок деп көпчүлүк аялдар айтат да. Азыркы учурда жакшы эркектер жок дейт деп айта берсеңиз, Кудай сизге действительно сенин оюң боюнча жакшы эркектер жок деп туруп, ошол эле сиз ойлогон жаман эркектин бирөөсүн жолуктура берет экен. Жакшы эркектер бар, бир күн болсо бир күн мен жакшы эркекке жолугам, баары бир жолугам деп ушундай Кудайдын волясына, Кудайдын эркине коюшуңуз керек экен да өзүңүздүн проблемаңызды. Мына ошондо Кудай мындай чын жүрөктөн рахаттанып чечип берет экен сиздин проблемаңызды. Ошондуктан мына эгиз жандар болуш керек үй бүлөдөчү. Качан өзүңүздүн чыныгы адамыңызды тапканыңызда ошондо бактылуу болот экенсиз. Ал учурда карама каршы пикирлер болбойт. Сиздин ойлоруңузду сыйлайт, ар бир нерсеңизди айттырбай билет. Сиз дагы анын эмнеге кыжалат болуп атканын, эмнеге ойлонуп атканын айттырбай сезип баштайсыз да. Мына ошондо толук жандуу үй бүлө болот экен. Антпесе азыркы учурда өзүңүздөр билип турасыздар, бул мен өзүм боюман чыгарган нерсе эмес. Бир үй бүлө куруп 4-5 балалуу болсо дагы элдердин көзүнө гана бир семья болуп толукталып келатат, но аялынын ою башка жакта, күйөөсүнүн ою башка жакта. Аялы башка нерсени самап келатат, күйөөсү башка нерсени. Бул нерселер физический телобуз бирге кошулган менен, но биздин мына ойлорубуз, жандарыбыз, духубуз, рухубуз кошулбай келатат. Ал менен мындай беттешип сүйлөшсөк дагы биздин дүйнөбүз башка болуп атат, ал эркектин дүйнөсү башка дүйнөдө жашап жүргөндөй, как будто мына
аска зоо барго, аска тоолор барго, ошол тоонун чокусунда, эң чокусунда, вершинасында башка сиз турсаңыз, бул чокусунда ошол күйөөңүз турганда болуп, экөөңүздөр алыстан бири бириңиздерди карап турасыздар. Мына ушундай, ошонун сыңарындай турмушка чыга турган, эгерде кызыңызга азыртан айтсаңыз болот, турмушка чыга турган адамыңды сен өзүңдү, негизиңди табышың үчүн өзүңдү биринчи тааны, өзүңдү сыйлап, өзүңдү ар бир жактан тарбияла. Мына көбүнчө энелер айтыш керек. Бул нерсени кайра айта берем, анан кийин көпчүлүгү сен эмне кайра эле өзүң сүйлөгөн сөзүңдү айта бересиң дейт экен да. Мына биз мисалы баланы аялдар кандай кыйынчылык менен табабыз. Эң биринчи токсикоз башталат. Токсикоздо эч кимди жактырбайсың, жатып каласың го, дүйнөң караңгылашып. Ошонун сыңарындай андан сырткары 9 ай көтөрөсүң. 9 ай көтөргөндөн кийин 9 саат толго тартасың. Ошо толго тартып, андан кийин кыйналып, багып, буту колун өстүрүп чыгаргандан кийин анан кантип эле ошол балаңдын бактысыз болуп калышын каалайсың. Ошол бактысыз болуп калбаш үчүн биз мына ата-энелер ушул балдарга туура жол көрсөтүшүбүз керек да. Анткени биздин башыбыздан өткөн нерсе балдарыбыздын башынан өткөн эмес. Биздин башыбыздан өткөн нерсе кыздарыбыздын башынан өткөн эмес. Ошонун сыңарындай мына балагатка жеткенде переходный возрастта мүмкүн болушунча энелер мына кыздарына жакын болуш керек экен. Антпесе мына алар мына таза кыздар да, эч кимдин кандай экенин билбейт, мүнөзү жаман, мына кара жолтой деп коет го, мына жаман адамдар азыркы кезде аябай көбөйүп кетти. Ошол адамдардын жаман экенин аңдап жетпейт дагы, тез эле алданып кетет. Ошондуктан кыздарыңызга көбүнчө айтыңыз. Мен сени 9 ай бою жүрөгүмдүн астында көтөрүп, 9 саат бою толгоно олтуруп, 9 жашка чыкканга чейин ушинтип буту колуңду чыгарып, балагатка жеткирип олтуруп, анан кийин 9 секундтан ичинде бирөөнүн сөзүнө алданып, жашооңду талкалап алышыңды каалабайм деген сөздү кайра айта бериңиздер. Анткени мен бирөөдөн уккан эмесмин. Мен просто өзүм ойлонуп, кыздуу болгондон кийин анан өзүмдүн жашоомду анализдеп, менин кызым мына ушундай кыйынчылыктарды көрбөс экен, ошо көрбөш үчүн, ушинтип кыйналып, эл үчүн деп жашабаш үчүн мен кызыма ушинтип айтсам, анан ошондо жүрөгү ооруйт экен деп айттым. Анткени кыздарыбыз, мисалы, сиздин кызыңыз бактылуу жашап чыкса, сиз ушунчолук бактылуу жашайсыз. Сиз канчалык бактылуу жашасаңыз, апаңыз да ошончолук бактылуу жашайт. Ошондуктан мына кыздар, бардык нерсе аялдардан зависит этет. Мына азыркы учурдагы депутаттар, мамлекеттин башында ызы-чуу салып аткан канчалаган түшүнбөгөн эркектер жүрөт. Мына ошолордун бардыгын бизге окшогон эле аялдар төрөгөн. Бизге окшогон эле энелер эмизип, кичинекейинде тарбиялап, өстүргөн. Эми ошолорду туура бардыгы тарбиядан келет. Эненин сүтү менен, эненин каны аркылуу, киндиги аркылуу бардык нерседен өтөт. Ошондуктан аялдар акча табыш жагынан күчтүү болбостон, психологический жактан, энергетический жактан күчтүү болсо, керек болсо мына ошол акчасы бар миллиардер эркектер дагы ошол аялдын астында тизе бөгүп, тазим эткенге даяр экен да. Мисалы, сиз балаңызды аябай күчтүү кылып тарбиялай турган болсоңуз, келечекте миллионер кылып, элдин керегине жараган ушундай бир элдин немесине жарай турган күчтүү эркек кылып тарбиялай турган болсоңуз, мына ошол эркек сиздин астыңызда тизе бүгүп турса, өзүңүздү ханышадай элестетесиз да туурабы? Ошонун сыңарындай аялдардын жолду биринчи кезекте ушул үй бүлөдө деген чын шариятыбызда. Анан эркектер бакпаса биз акча табабыз да дегендер бар. Ал жагы деле бул деле өзүнчө бир чоң проблема. Ал үчүн биз тынбай мына сабактарда аялдар өздөрүн күн сайын өстүрүп, өнүктүрүп, мына өзүбүз уже кеч болуп калды. Ошентсе дагы мына азыркы келаткан балдарыбыздын, кыздарыбызды тарбиялап өстүргөнгө эми кеч эмес. Ошондуктан энди не истейбиз? Күйөө башкача болсо дейби, казакча жазылыптырбы? Кийинки эфирде жолукканга чейин баарыңыздарга ийгилик, ден соолук каалайм. Баарыңыздар өзүңүздөрдүн ден соолугуңузду аяңыздар, сактаңыздар. Сурооңуздар болсо WhatsAppка жазып койсоңуздар, ошол суроого ылайыкташтырып кийинки эфирде эртең же болбосо андан кийинби так мына ушул убакытта кирип сиздердин сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылам. Баарыңыздарга кутман кеч.